Бүгүн бизде конокто Кыргыз Республикасынын эл артисти, Казакстан Республикасынын эмгек сиңирген артисти Курмангазы Азыкбаев. Ассаламу алейкум агай. Арбаңыз. Сизди көргөнүмө кубанычтамын. Кандай келип алдыңыз? Кыйналбай, эртең менен турганда эч кандай мүчкүлчүлүктөр болгон жокпу? Жок, негизи эртең менен эрте турабыз. Үй бүлөсүнүн баардыгынан эле 5те турабыз. Кыйынчылык жок, себептен көндүк. Ар кайсы телерадио компаниялар чакырганда эртең менен туруп, кадимкидей Кудайга ыраазычылыкты билдирип турарыбыз менен анан өзүбүздүн баягы эрежелерибиз бар да. Ошо менен анан чыгып кете беребиз. Үйдө кандайдыр бир тартип бар, Тартип мондай эрежеге көнбөсөк, орусча айтканда систематизировать этилет. Анда чаржайт болот да. Биринчи оюбуз таза болуш керек да, Кудайга ыраазычылык билдиришибиз керек. Анан турарыбыз менен ошо баягы дааратканадан кийин баягы суунун ээсине болобу, кандай болот, анан ошондо турарыбыз менен агарып чыккан таң менен, кызарып баткан күн менен жүрөгүбүз таза болсун, жан дүйнөбүз көрккө толсун, бакканыбыз таза ой болсун, тутканыбыз баалуу сөз болсун, ырысыбыз болсун түгөнбөгөн, өмүрүбүз болсун өкүнбөгөн, күүлөнүп куштай учалык, бийиктеп улам туралык, элибизге кызмат кылалык, сапаттуу жашоо жашайлык, жерибизге кызмат кылалык, сыймыктуу болуп жашайлык, ишибиз дайым уюлсун, кут береке куюлсун, жашообузда тоскоол болбосун, кубаныч дайым коштосун дейбиз. Бирок биринчи турганда эле Кудайга ыраазычылык билдиребиз, ата тегибизге ыраазычылык билдиребиз. Коомубузга, элибизге ар дайым тааныбаган киши болсо дагы ошо ата тегине ыраазычылык менен учурашыш керек экен. Биз туура эмес учурашып атпайбызбы? Анан ошол негизи ошол ата тег болгондон кийин түпкү таянычыбыз жерибиз ошо жанагы өзөктөгү тамырлуу биздин аталарыбызга, бабаларыбызга мурунку өтүп кеткен көсөм эрлер, батырлар, билгилер ошолорго таянат экенбиз. Себеп алардан келаткан ыйык мурасыбызды ошону жеке сактабай, аны өнүктүрүш керек да. Ар дайым өзүңдөгү күнөөлөрдү, жаман оюңду, жаман жүктөрдү, акылыңдагы кирди ошону бир жерге көмүш керек дагы. Ошо ата тектин жардамы менен ошолорду жоюп, мындан аркы жашообуз ачык, жарык, өрдөгөн болсун деп ар дайым босогон аттаганда Кудайга ыраазычылык менен чыгышың керек. Абдан жакшы. Мынакей жогоруда айтып калдыңыз, элге кызмат кылам. Мынакей чыгармачылык чөйрөдө элге кызмат кылып жүрөсүз. Күз мезгилинде кандай жаңылыктар менен кирип келдиңиз биздин студияга? Күз мезгилине даярдыкты көрүп койгонбуз эч жакы. Орта бир жакшы бир эме бар. Сани готовь летом дейт. Баардыгын өзүнүн учурунда эрте алган жакшы да. Анан баягы тиги болду деп суюта болбой, эртең менен ошо турганда эмне жумуш кылып атам? Кечиндеси жазасың, жазма түрүндө. Бул калып калды, тиги калып калды, бул шакиртим мен бул сабакты берет элем, тигинде майда чүйдөсүнөн баардыгын жазып алып туруп чыгыш керек. Эрежеге койбогондон кийин чаржайып жашап жүрө бересиң, жана тынччыкан бир жерде айланып жүргөндөй. Ошон үчүн өзүңдөгү күнөөлөрдү бир жерге көмүп, тазалануу бул сырткы келбейт. Аруланууга киргенге болуш керек. Аруланууга киргенде кандай болот? Бул билимге киришиң керек. Билимди тереңирээк киргенден кийин илимди жетелейсиң. Экөө жетелешип жүрөт ар дайым. Анан бирок айлана чөйрөнү тапканга жакшы кылыш керек. Айлана чөйрөң таза болсо, мына өзүңөн башта деп атпаймынбы, өзүңө. Үйдөгү тарбияда дагы өзүбүздөн баштап үйдөгү балдарга бата берип, эртең мененки ошо тасторкондо турган жөнүнө жээп кетпей, ошол ыраазычылык берип, ошол ырыс кешик берип атканына Кудайга ыраазычылык берип, ошо кубандырган күндөрүнө ыраазычылык билдирип, анан ошо кут белекти бергенине ыраазычылык кылып, анан жашоону бергенине ыраазычылык кылып, ошо тасторкондо турганга бата, балдарга бата берип, эне тилек айтып туруп, анан кийин өзүнүн эрежелерибизге кетиш керек. Шашып пушуп, тиричилик менен түрүчүлүктүн оокатын көргөндөр бул тыйынчычкандыкында жүрө берет. Ал өтөт, бирок эс калтырбайт да. Эс калтырыш үчүн элге кызмат кылыш керек. Азыркы жутунуп атпайбы муну жулуну? Элди башкарат деп. Элди башкарбай элге кызмат кылса, эл менен журулса, ошол инсан кийин залкарга өтүп кетет. Андай эрежеси жок болсо эле жүрө берет да. Кыргыз элине эмне кылдың дейт? Сен ким деген суроону берсе, мен кыргызмын дейт, өзүнүн фамилиясын айтат. Биз кыргызга өмүр бою карызбыз. Анан Кудайдын тандоосу менен жашашыбыз керек. Кудай сени кыргыз кылып жаратты да. Ошо кыргыздын мыйзамы бар да, кыргыз ак жолу, ак нуру, ошо салтты, наркты, түбүн, өзөгүн, тамырын билмейинче аста кадам шилтей албайсың. 25-кылым деле келсе,
ошондой кишилер жүрө берет. Наушникти кулагына жабачка мен компьютериме ойноп атам деп. А түпкү тегин билбегенден кийин кадам шилтей албайт. Ошондой эле жанакы зомби маңкуртка айланып кете берет. Андан жакшы. Агай, учурдан пайдаланып айтып коелу. 0312 59 20 70 бул номерларды жаттап калыңыз, ардактуу көрөрман. Себептенде Курмангазы агайга кандайдыр бир суроо берем десеңиз, же кандайдыр бир аспаптар боюнча, үн боюнча, айтор музыка жаатына тиешелүү суроолор болсо, агайыбызга берсеңиз болот. Жана дагы өзүңүздүн кызыктырган сурооңузду берсеңиз, албетте сөзсүз түрдө жооп бересиз. Келгиз агай, музыка менен баштайлы. Кайсыл аспаптан баштайлы? Эми бул жерде толтура экен. Толтура аспаптар кечээ дагы бир жерге барганда 37 аспапты көтөрүп алып турмун. Ошонун болгону 8 эле аспап ойнолуп калды. Негизи аракет кылып атам, ушул аспаптарды билсе экен деп. Бул ыбызгы деген аспап. Бул сыбызгынын бир тууганы. Ыбызгы. Илгери деген сурнай керней деген аспап бар эмес беле? Бул манас доорунда жоокерлердин аспаптары болчу. Үркүтүп, элди чогултпай, же жоо келатат, даяр болгула деп, сак болгула депчи. Анын дагы бир туугандары бар болчу. Сарынай, каранай деп. Алар да унутулуп калды. Аспаптын түрлөрү көп, жөн эле жаралбайт аспап. Айырмасы кандай бул эки аспап? Мына аспапты үнү менен айырмаланат. Мунусу мындай капталына коюп ойнолса. Мына азыр мен сыбызгыдан бир куплет ойноп берейин, андан кийин ыбызгыдан ойнойн, ошонун айырмасын билесиңер. Мындай чыгып атат. Эми мунуку үнү башкача болот. Эми бул музыканттардын кулагы куйма кулак да. Алар айырмасын билишет. Керемет үндө. Бул ыбызгынын үнү жоонураак экен, Эми жоон десе да болбойт, бул кырааттуу үнү кичине башкача да, эми биз угабыз. Басы дагы бар, анан өйдө жагы дагы бар. Мен билишимче бул жерде бүт эле жанагы сыбызгы ыбызгыга окшош эле. Жок, булар деген бул найлардын түрлөрү да. Муну чоор деп коюшат. Бирок чоорлор көбүнчөсү мындайларга биз кошобуз да, мындай. Бул небере, чөбөрө болуп кетет. Чөбөрө болуп кетет. Мунун атасы, апасы деп ушинтип бөлүп түшүндүрүп атам да өзүмдүн шакирттериме. Анан бул тоналисттер башка да. Чоң атасы кайсыл ошондун? Мына чоң атасы боякта турат. Мына апасы болуп. Анан кийин байкеси, тайекеси, жээни, анан ушундай деп эле кетип түшүндүрүп берип атам. Бирок булар тоналиске бөлүнөт да. Себептен бирөөсү могу до болсо, буякта могу жеринде турган сиге өтөт. Буякта жазылып турат. Мына могу до экен. Мына астында жазылып турат. Аргасындай болуп жазылат да. Мына бу жерде до, мына. Бул соль. Ошондой бөлүнүп кете берет. Бунун баарын каяктан алгансыз? Кимге тапшырык кылып жазаткансыз? Усталар бар, күчтүү усталар бар. Көбүнчөсү деген ушу жазап берип аткан аспаптарды Асылбек деген чоң музыкант өзү колунан бардыгы келет, бир жакшы бир инсан да. Кыргыз музыкасын тим эле майын сызгыра ойногон ушундай. Анан ага окшогон дагы башка усталар бар.
ошолор ар кандай кылып жасашат. Бул чууген деген аспап, бул чууген деген. Аркардын мүйүзүнөн. Аркардын мүйүзүнөн, туура айтасың. Анан бунун ичин жасаш үчүн канча далай эмгек кетти, нерв кетти, бирок ичи арифметика болуп кетет, математика болуп. Бул жердин өзүнүн системалары бар да. Анан муну деген Аман Сыдыков деген байке экөөбүз отуруп атып канча 3 жыл чыкпай жүрүп, анан баа төрөлгөндөн кийин 3 саат ыйлагам. Бул аспаптар жөн эле төрөлө бербейт да. Бул аспаптардын баары тең ошого бул йога системасына кирет. Бул ооз комуздар бул черепное давленияга кетет. Анан бул тилдин гимнастикасына кетет. Мени ойлондуручу кетет. Арулануу, тазалануу, транска киргенде анан бул негизи баягы жакшы нукка төрөлөт да аспаптар. Аспапты билген адам бул мээсиндеги орусча айтканда полушарий башкача иштейт. Айтор медитацияга өз тиешесин тийгизген аспаптар. Анан ушу кыргыздын экологиялык аспаптары менен дүйнө жүзүн таң калтырсаң болот. Бул ата-бабаларыбыз бийик болгон, алар күчтүү болгон. Ошолор калтырат. Бул чууген деген сөз эмне экенин билесиңби? Жок. Оркестр деп которулат. Чууген. Муну журналисттер билбейт. Манас тоорунда чууген дейт. Чуугендин бир тууганы жетиген, жетигендин бир тууганы тогузген дейт. Жетигенди көрдүң беле? Жетигенде көрүлөт. Жылдыздымы же? Жок, аспапты. Аспапты жок. Жылдызды көргөм. Анан тогузген деген бар. Жаза элек аспаптардан 40 кыл, анан 40 элек деген бар. Мына жана арфанын башаты 40 кыл менен 40 электен башталат. Арфа деген аспапты ойноп Грецияда. Грецияда эмес, дүйнөдө ойнойт да. Негизи ошол жакта Грециядан чыкты дейт. Улуттук аспап катары калган. Келиңиз анда ошолдон бир алды аспап менен ойноп көрбөйлү. Мен медитация кылып турайын, сиз ойноңуз. Жок, муга медитация кылыш деген, ан үчүн деген бир уюлга отуруп алып, балким мындай кичине жан дүйнөнү эс алдыралы. Шоу болуп атат да, элдер менен мамиле түзүп, азыркы жаңылыктарды, маалыматтарды, анан бул ырчылар көргөз. Ан үчүн сен транска кириш үчүн мен сени даярдашым керек дагы биздин коомубузга кирип. Транс деселе жөн эле жанакылар бар, гипнастикадан транска. Ага билим да керек. Агай, биз учурдан пайдаланып айталы. Ардактуу көрүүчүлөр, бизге байланышка чыгыңыздар. 0312 59 20 70. Дал ушул учурдан пайдаланып биздин агайга суроону берсеңиздер болот. Сонун үнү керемет экен. Олтуруп айтор көздү жумуп уктасаң дагы айтор эс алууга бир өбөлгө түзүүчү аспап экен. Да кандай аспаптарды эми аспаптар көп. Мына карабайсыңбы, аспаптардын түтүктөрү бар. Бул түтүк деген аспап бул жана армияндар дудук деп колдонуп атпайбы? Ал деген бул кайсы аспап? Эмне үчүн дудук деп койдуң десе, это волшебный звук деп эле отмазка чыгат. Дудуктун башаты түтүк болот. Сен бул момдайды карасаң түтүк болуп атабы? Түтүк дейсиң да, кичинекей кезде түтүк деген. Мына ошол түтүктөн чыккан аспаптар. Бияктан кеткенде Элтерес хан качып кеткенде ошондо кыргыздын аспаптарын көбүн ала кеткен. Анан кийин геноцид болгондо армяндарды кырганда ошондо жанагы аспаптар ошол жакта пайда болуп биздин улуттук аспабыбызды атпай. А түпкү өзөгү ошо кыргыздардан чыккан аспап. Анан ошо дудук боюнча бүт азыр дүйнөсүн дудук эле дейт. А кандай которулат десең билбейт. А түпкү тамыры бизде жатат. Түтүк деп биз тешикте айтабыз. Түтүк турбайбы деп. Ошон үчүн түтүктүн түрлөрү мына бул жерде дагы бир түтүк бар.
ушундай үндөр. А бул аспаптын аталышы темирден жасалган. Бул эми бүт эле элдин баары билет, дүйнөсү билет. Флейта дейт. Жок, флейта го мен башкача бир аспап экенин отмойм. Флейта негизи мен мондай бул кичинекейин көргөм да. Ошол себептен балким адашып калдым окшойт. Ал пикколо флейта. Бизде байланышта көрөрманыбыз бар. Пикколо флейта дейт аны. Алдын Саламатсызбы? Келиңиз, үнүңүздү өктөмүрөөк чыгарыңыз. Атыңыз ким болот? Кайсыл жактан байланышка чыгып жатасыз? Атым Айданек. Таластан чалып жатам азыр сиздерге. Жакшы. Сурооңуз бар. Бул жактан деги Курмангазы байкени көрүп, аябай сыймыктанып ушунчалык ата-энемен көрүп отурган болчумун телевизордо. Рахмат. Ошондон Курмангазы байкеге кең ден соолуктар үчүн болсун, ар дайым иштерине ийгилик. Биз мына ушундай инсандар менен ар дайым сыймыктанабыз. Дайыма бар болсун, үйгүлөш менен бирге аман болсун. Анан Курмангазы байкеге суроо берейин дедим эле. Ушинтип сизге окуучу болсок болобу, өзүңүз билген нерсени кийинки жаш муунга үйрөтө аласызбы деп. Эми биринчи кыргыз болгондон кийин артыңда турган шакиртиң болуш керек. А шакирт деген устаттан өтүп кетиш керек. Ошондо гана из калтыруу болот. Анан бул үйрөнөм деген кишилер келип атат, үйрөтүп атабыз. Балдардан баштайбыз. Негизи мына ушу 3-чү поколенияны тарбиялап атам, 52 баланы. Ошолордун баары тең разы, ата-энеси разы. Кыргыздын аспаптарын кошо үйрөнүп атат. Дүйнөлүк классиканы кошо ала жүрүп атат. Жазын кошо ойноп атат. Ошон үчүн мен абдан разымын, себеп деген булардан мен тыйындай албайм. Ушу балдар жакшы билимди алып, кыргыздын желегин көтөрүп, туусун бийик көтөрсө экен деген эле ошол ойдобуз. Ошон үчүн эшик ачык. Биздин Энесай тобуна азыр скрипачтар жетпей атат. Скрипкадан ошо скрипка менен тарбиялангандар Германияга барып стажировка кылып кайра келип атышат. Биз ошондой айдайбыз да, дүйнөдүн көрсүн, бирок кыргыздын аспабын даңаз аласын деп. Анан тарбия боюнча келиңиздер, эшик ачык. Тарбия боюнча жана мен угуп атам, кандай баланы тарбиялаш керек деп суроо берет. Тарбияны биринчи өзүбүздөн башташыбыз керек. Балага биринчи тарбия берүүдөн баштап, андан өзүң тарбияландың беле? Анан боюнда бар кезинде тарбиялаш керек. Жакшы музыканы, жакшы санжыраны, жакшы дастанды, манас атабызда бүт баарын окуп, жомокту. Өзү биринчи Бизде чал бар экен, агай. Саламатсызбы? Саламатсыздар. Келиңиз, таанышалы. Курмангазы агай. Саламатсызбы? Курмангазы агай, сизге Акталаалык түз туугандарыңыздан салам. Биз сиз менен сыймыктанабыз. Сизге ден соолук. Рахмат. Дагы көп чыгармаларды жарата беришиңизди каалайбыз. Рахмат. Жана мен сизге суроо берейин дедим эле. Чоң бир дүйнөлүк иш-чараларга катышып бир сизден бир утуш алып жеңип келгениңизди, бир сыйлыктарыңызды көргүбүз келет. Сиз ошондой нерселерге катышып жүрөсүзбү? Биз билбей атабызбы? Силер билбей атасыңар, жакында эле Францияга барып, жакшы бир жыйынтыктар менен келдик. Эми мындай 108 мамлекетти уттуу десе, биздин мамлекетибиз мындай көп көңүл бурбайт экен да. Анан айтып, мына мен жеңдим десең, бул деген мактанчак деп ойлошот да. Анын баары тең биздин өзүнүн айлана чөйрөдөгү маданият ишмерлер, бу адабиятта жүргөн тарыхчылар, философтор, илимпоздор, филологдор, кыргыз жолунда жүргөн баары тең билет. Ошентип даңазалап кетип турсуң, эмне сен тиги жана интернетке жибербейсиң атыгындай. Анан улан жиберген сайын эле койчу, дагы эле мактанчактыгы башталды деп ойлойт. Анын баары тең жүрөт. Анан биз бир нерсени мактанып коелук, анда мындай болгондон кийин. Үй бүлөбүз менен чыгабызбы, же жалгыз чыгамбы? Ар дайым бизде чалуу бар экен. Дагы бир чалуу. Саламатсызбы? Саламатсызбы, Курмангазы агай? Саламатчылык. Сизге биринчиден ден соолук каалайм, узун өмүр. Рахмат. Ошо кыргыз элин дүйнө жүзүнө дүңгүрөтүп жүрө бериңиз, сиздин эмгегиңизди баалайбыз. Агай, анан сизге бир суроо берип кетсем, ошо менин баламды катышам деп аракет кылган өнөрү кичине бар эле, аккордеон чертет. Анан ошо чопочоор ушундайлар чертсем болобу деп кызыгып жүргөнмүн. Кандай байланышта сизге номериңизди таштап кетсеңиз жакшы болмок эле. Номерим 0772 358 225.
0772 358 358 225 225 0772 325 жана 258 225 225. Дал ушул номерларга чалыңыз, байланышка чыгыңыз. Ардактуу көрөрман, өзүңүздүн сурооңузду өз ара берсеңиз болот. Ал эми учурдан байланып бизге байланышка чыгыңыз, ардактуу. Ана мен жанакыны улантып кетейин. Бияктан өтүп атпайбы, эмне себептен аны билбейт. Билип элатат, себеп деген дүйнөсүн кыдырганда эмне себептен жеңебиз деген суроо пайда болот. Бул кыргыз аспаптары менен жеңебиз. Кыргыз аспаптарын ушу аталарыбыз калтырып кеткенден кийин ушуга көп көңүл бурбай эле бүт эле ырчы болуп атпайбы? Ырчынын патологу тайыз болот. Анан ырчы ар дайым аспап ойногонго жалдырайт. Бул кылыяңан ойноп берчи, комузуңан коштоп берчи, же аранжировка кылып берчи деп. Бул гармонияны, сольфеджиону, теория музыканы өткөн эмес. Анан азыр быжырап көбөйүп кетпеди, мен ага каршы эмесмин. Ырдасын, ар бир үйдө ырдап, ойноп, күлүп, бийлеп, жаркырап, жайнап турган нерсе керек да. Бирок ар бир кесиптин касапчысы болот дагы, ошо умтулуп ушул кесип мага жагат, ошол өнөрдү өнүктүрөм десе, анда билим алыш керек. А убактылуу жылдыз болуп анан кийинчерээк болгондо стресс алат киши. Сен телевизордон чыкпай калдың го деп да кошунасы айтса дагы бул тайыз болот да, себеп деген бир какой-то 40 жашка келгенден кийин жаңы муундар келип аны түртүп чыгарып коет. Аспап эч качан карабайт. Кыргыз ата-бабаларыбыз калтырып кеткен жана чоору, чопо чоору, сыбыз кызы, чогоно чоору, ооз комуз, жыгач комуз, аса таяк, доолба, сурнай, керней, най, куурай, шкырык, зуулдак, чуулдак, дап, бап, 40 кыл, 40 элек, зарптан баштап ошол аспаптарды билмейинче, дүйнөлүк классикадан баштап билмейинче, жанакы жанрлардан фьюжн, авангард, какофония, экспрессионизм, экология, антиматериализм, романтизм, неоклассицизм, свинг, бибоп, джаз, фольклор, классиканы анда жөнөкөй эле мындай ырчыда телевизордон көргөзүп койсо ошого сүйүнүп жүрөт. Кабелтен коюш керек максатты. Астыга кадам шилтегенде мен момундай инсан болом, инсандан өткөн залкар болом, батыр болом, элдиме, жериме иштеген бир жакшы бир адамдын адам болом деген бир максат коюш керек дагы, үлгү катары ошондойго жетиш керек. А кабелтен коюп эртеңки жылдыз бар, бүгүнкү жок болгондун анын эмне кереги бар? Ошон үчүн кеп санда эмес, сапатта. Сапаттуу музыкага басым жасаш керек. Албетте, дал ушундай жакшы маек көрүп берип жатканыңызга рахмат айтабыз. Келиңиз, эфирден сырткары бизде көрөрмандар суранышып жатыптыр. Балким саксофондон ойноп береби, балким жакшы бир аспап менен биздин көңүлүбүздү ачабы деген ой менен чалыптыр. Келиңиз, аткаралы. Жакшы бир мелодияны ойноп берейин. Кайсы мелодия? Каталыш кандай? Эми бул эргүү келгенде чыга берет чын музыка да. Geliniz. Негедир ошол музыканы укканда бала чакты көздөй барып келгендей болдум да. Кыргыздын жайлоосу. Эртең менен таң атпай турганда, күн чыгып атканда, күндүн нуру ушу тообузга акырындык менен көтөрүлүп келатканда, чымчыктар сайрап атат. Эртең менен турганда, ой ушу күндү ойгонуп, караңгы түндөн чыкканыма деп разда кылып, анан кыргыздын жайлоосу керемет да.
кыргыз болуп төрөлгөнүңө ыраазы болушуң керек. 1000 мертебе Кудайга ыраазычылыгын билдиришиң керек. Кыргыз болдум деп кээрлер нааразы болуп жүргөндөр бар. Бул тарбиясы жоктор. Кыргыздын тарыхын үйрөнбөгөн, билген эмес, илимди алган эмес. Жөнөкөй эле жашап эле күнүмдүк оокат курсагым тойсо болду дегендер көп да. Ошон үчүн бул кыргыздын тарыхын биле баштагандан кийин мен ар дайым ыраазымын. Кадам шилтегениме ыраазымын, баскан турганын баарына тең ыраазымын. Бул жанакы бузуку саясатчылар эле бузуп атат. Кыргыз кенен жашаймак эчак эле. Кичинекей мамлекет Кудай Таала берген. Карачы кандай деген жерди, ыйык жерди бизге тандап берген. Жерибиздин сулуулугун, кооздугун, суусунун тазалыгын. Мына Индияда жүрүп суун ичсең бир састы ичип аткандай болосуң. Москванын өзүнө барсаң, Турцияга барсаң деле ошол да. Эчтекеси жок. Агай, бизде чалуу бар экен. Саламатсызбы? Саламатчылык. Келиңиз, таанышалы, атыңыз ким болот? Менин атым Шабдан, Сокулуктан чалып жатам. Сурооңуз бар. Курмангазы, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Сиздин чыгармаңызга чоң сыймыктанабыз. Сиз Кыргыздын мындайча айтканда музыкадан энциклопедиясысыз. Себеби дегенде мына азыр бир канча кыргыз эли билбеген музыкалык аппарат аспаптардын атын айттыңыз. Сизге чыгармачылык ийгилик, ден соолукта болуңуз. Чыгармачылыгыңыз мындан ары өркүндөп Кыргыздын колориттик музыкаларын жаңыртып жүрө бериңиз. Мен сизге бир мындай суроолор менен кайрылат элем. Сиздин өзүңүздүн бир чыгармачылык бир концерт бергендирсиз, бирок мен көргөн эмесмин. Бирок өзүңүздүн жакшы чыгармаларыңыз, күйлөрүңүз, жебелериңиз барбы, ушул жөнүндө айтып берсеңиз? Негизи биздин чыгармачылыгыбыз ар дайым жаныбызда жүрөт. Бул компакт диск деп коет. Келген мына эртең кайра барып чет мамлекеттен келгендерди тозобуз. Бу жерге келген чет мамлекеттектердин баары эле биздин үй-бүлөгө чалат. Бизге комуздун түрлөрүн ойноп беришиңер керек. Оз комуз, жыгач комуз тигиндей мындай деп. Бирок ошол эле маалда биздин дагы музыкабызды ойноп бергиле деп. Анан ушул жерден эле биздин компакт дискти алып кетишет. Сатып алчылар сатып алышат. Чыныгын айтыш керек, чындыгын. Анан көбүнчөсү деген ушу жанакы алыс жолго чыккандардын баарын музыка терапия деп алып алышат. Бул компакт дискти биз Австрия, Швейцария, Германиядан жаздырып келгенбиз. Бул сапаты күчтүү. Анда деген жекеле ошо кыргыздын аспабынан башка мамлекеттердин дагы музыкасы кошо бар да. Ошон үчүн чыгармачылык ар дайым өсүп атат. Симфониябызды жазып атабыз. Кыргыз аспаптары үчүн көп нерселер, бул эме купуя сырда тура турсун. А негизи жалпы баягы бизди тааныгандардын баары силерде каякта турган энергия дейт. Кудайды сүйсөң энергия берет экен да. Анан ошон үчүн энергиянын баары мына Кудайдын жаратканына ыраазы болуш керек да. Анан ошон үчүн музыканы алам десеңиз, сиз келсеңиз мен сизге бекер бир музыка берейин, машинеңизге салып бир рахаттанып, кереметине кирип кетиңиз, матырлып музыканы чыккыңыз келбейт, ошондо бардыгына ыраазы болосуз да. Ыраазычылыкты биринчи билдириш керек. Душманыңа да ыраазы кылсаң, анан ошондо жакшы ден соолугуң оңолот да. Агай, чалуу бар экен бизде. Кабыл алалы. Саламатсызбы? Салам. Келиңиз, таанышалы, атыңыз ким болот? Назар болот, Назар. Келиңиз, сурооңуз болсо берсеңиз болот. Саламатсызбы? Саламатчылык. Назар болот, Назар. Үнүңүздү өктөмүрөөк чыгарып сурооңузду бере бериңиз. Назар мырза. Байке, сизге чын ден соолук, узун өмүр каалайбыз. Рахмат. Анан 5-чи каналынан суранарым, ошол апакем күз майрамы менен куттуктап, жаман кызды жакшы көрөм деген. Рахмат, жаңыртабыз буйрса, алдыңкы мүнөттөрдө аракетибизди жасайбыз. Эми мындайда суроо бергенде даярданып, какабай, бир 90 жаштагы кишидей болдун деп атпай. Шак-шак тапылдатып өзүнүн пикирлерин айтып алса бир ыраазы болот элең да. Анан эми сен ойноп бер деп эле кыйнап атпайсыңбы? Негизи сен маектешейин деп келдим эле да, сен менен. Жакшы эле. Маектешкенге аябай бир жакшы бир анан бул берүүгө чакырабыз сизди. Аябай отуруп 2 саат маектеше турган. Бул негизи аспапты, үйлөм аспаптарды. Үйлөгөн сайын бул йоганын системасына кирет. Анан бул сен курактуулар муну бат эле өздөштүрүп алат. Убакыт керек, саксофонду. Канча жыл? Ошон үчүн өзүң дээриңде болсо, жана өзүң айтып атпайсың, дээримде болсо деп. Дээрди ойготуш үчүн бул дээр деген сөз бул генетический память.
Ошону ойготуп, билимди алгандан кийин эле муну өздөштүрүп аласың. Оңойлуу. Канча күн, канча ай? Күн эмес эми, буга эмгек керек да. Системага коюбас керек эрежесине. Анан 1 жылдын ичинде ойноп калгандан кийин, ой, чын эле менин турмушумду өзгөртүү болду. Мен өнөргө жакын болуп атпаймынбы? А өнөрлүк киши кимге жакын? Кудайга жакын. Ал ошону берген да. Анан мындай үйрөнүп алганда ар кандай музыканы ойной бересиң. Жакшы экен. Мынакей, көздү жумуп алганда эмнени элестетип чертесиз? Мен деген музыканын дүйнөсүнүн ичине кирип атам да. Ана жөн эле роботтой болуп эле оңдоп алганда. Кээ бир ырчылар бар го, робот болуп эле ырдай берет мында. Сезим дүйнөнү кош керек, туюмду кошуп кеш керек, жан дүйнөнүн эргүүсүнө кириш керек. Мына Комуздун күнүн кече белгиледик. 9-сентябрда. Кудайга ыраазыбыз. Анан президент ошо ушу канча президент болсо дагы ошол баягы Комуздун күнү деп берген эмес да. А эми Комуздун тарыхына кирсең, мына өзүбүздүн санжырабыз да ошол жакта жатат да. Ошонун баянын, ошо черткен кишилердин санжыраларын кандай болду эле ошонун тарыхын айтып чыкканда. Мына ошондо деген Комузду үйрөнүп аткандар көп, бирок анын усулдугу менен ыкмасын үйрөнүш керек. Анан ошого киргенине ыраазы болуп атат. Илгери гитара көтөрүп жүргөндөр көп болчу. Азыр комуз көтөрүп аткан жаш улан кыздарды көрсөк сүйүнөбүз да, ой, кандай сон болду деп. Мына ошон үчүн ар дайым өзүбүздүн үйүбүздө комуз илинип, чаңда басылып жатпай, үйүндө комуздун үнү, добушу чыгып турса, үй тазаланып, аруланып кетет. Анан ошол үйдөгү комузчулар болсо, ырдап атса, чертип атса, күүлөрдүн тим эле залкар аталарыбыз калтырып кеткен күүлөрүн чертип турса, бул деген жакшы нерсе да. Мына ошол эле балдарыңарды, небериңерди болобу, чөбүрүңөрдү болду, комуз дүйнөсүнө бергиле, чопо-чоор бардыгына тең берсеңер тазаланып болот. Жанагы жогоруда айтып кетти го, суроо берилди го, концерт бересизби деген сыяктуучу. Мен мисалы сиздин концертиңизге бармакмын да. Себептенде табигый, чыныгы, сапаттуу музыкадан рахат алуу бул сон нерсе. Ал эми пландар кандай болот? Мынакей алдыңкы жылдары өзүңүздүн соло концертиңизди берейин деген ойлор бар? Концертти мына биз деген көбүнчөсү деген Германияга барып коюп келдик. Андан башка Швейцарияга барып койдук. Женевада жүрдүк. Анан бул жерде бияка коелук десек, эми мындай болуп атат да. Жетишпей да калып атабыз. Биякта сабакты көп беребиз. Бала чакыра менен. Анан тиякта кыргыздын аспаптарын баалап, даңктап, даңазалап турат экен да. Ошол тембральность жетишпейт экен да. Бу жерге ойносоң эле баягы деп анан бизге көбүнчөсү ыр деле жок да көп. Көбүнчөсү негизи ушул аспаптарга көп көңүл маани беребиз. Анан кызым жакшы ырдайт. Ал көбүнчөсү ушу Москва, Санкт-Петербург деп чыгып кетет. Анын колу бошобой калат. Балам дагы тиги Игорь Крутойго кетип калат, Нур-Султан. Анан бир топтолуп албай эле атабыз, бир чоң грандиозный концерт коюш үчүн муну симфонический оркестр менен кошо коюш керек да. Биздин жанакы үркүндүн башаты кыргын деп ошондон баштап көргөш керек. Ар бир чыгарма биздин ата-бабаларыбыздын өткөн жолдорун чагылыштырып өтсөк деген ой бар да. А жөнөкөй эле концерт берип эле жанакы мен азыркы ойноп аткандар менен берип эле анан акча чогултуп алган бул андай максат жок бизде. Максат ошо биздин артыбызда калган урпактарыбыз бизден өтүп кетсе экен. Алардын ийгилиги Даванзоо чокусуна жетсе экен десек, ошондо биздин жолубуз ачылат да. Жөн эле бере берген концерттер толтура болуп атпайбы, эптеп эле пиар кылып элечи. Сапаттуу философиясы бар, тарыхта калчу концерт коюш керек.
койгондо дагы. Антпесе быжырап азыр мен коет элем мен ырчымын дейт. Ал баары ист калтыргычуу концерт болбойт. Агай, бизге бөлүнгөн убакыт да өз соңуна келип жетиптир. Сизге эркин микрофон берели. Калуу тилек сизден болсун. Өтүп кеткен майраңыздар менен урматтуу мекендештер, ушу ыраазымын кечээки комуз майрамы деп белгилеп чогуу майрамдаттык. Комузчуларыбызга ыраазымын, мугалимдериме ыраазымын, ошо менин устаттарыма ыраазымын. Ар дайым ыраазымын. Ошон үчүн жалпы элиме дагы ыраазымын. Кыргызстан өнүгүп өсүш керек. Ынтымакта биримдиктүү болушубуз керек. Мен ошо айтарым, багыттан танбагыла, баалууну кармагыла, басыңар түз болсун, сөзүңөр ак болсун, мээнетиңер күч болсун, жемишиңер таттуу болсун, казынаңар толуу болсун, камкордук элге болсун, касиет толуп турсун, жашооңор бермет болсун, жаңы кылган күнүңөр жок болсун. Ушу артыбызда келаткан урпактарыбыз бийик даңазалап туралык дагы, жөн тукум болбой, асыл тукум болгон дагы ак нур анан ак жалгап жүрсүн. Айтканыңыз келсин агай. Сизге ыраазычылык билдиребиз. Бизге конокко келип, студияга келип бергениңизге. Албетте, өнөр сүйгөн коом, бүгүн бизде конокто Кыргыз Республикасынын эл артисти жана дагы Казакстан Республикасынын эмгек сиңирген артисти Курмангазы Азыкбаев болду.